Өткөндөн салам. Бүгүн 10 май 2021 жыл. Аксай айыл өкмөтүндөгү Бакай участогундагы кечеки коода күйгөн, өрттөлгөн, жараксыз абалга кирген үйлөрдү калыбына келтирүү иштери башталыптыр. Аны ошол калдыктардан тазалоо иштери Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жана өкмөттүн атайын комиссиясынын негизинде иш алып барып атыптыр. Азыр бул биз келгенге чейин дагы бир нече үйлөрдү, Бакайдагы үйлөрдүн бир нечесин бүтүп калдыктарын тазалаптыр. Биз келгенде ушул акыркы ушул үйдү тазалап атыптыр. Мына көрсөңүздөр болот. Мен Бостанов Сапарбай. Ушу Аксай айылынын Бакай участкасында жашайм. Азыркы абалда Кудайга шүкүр эли журттан жардам келип атат. Тамак аш, анан чөшөнчүлөр да жетиштүү эле деңгээлде келди. Анан Кыргызстандын бардык ушунан Нарын, Жалал-Абад, Ош, Россияда иштеп жаткан кыргыз туугандардан 100 миңден ашык акчалай жардам да келди. Анан кече губернатор келип ушул үйүңөрдү кайра ордуга тургузуп беребиз деп айтты. Биз эми ушуну менен эми калп айтпасам өтө эле көп учур болду да. Эми мынчалык болду, эми ушунусу акыркы деген үмүттөрүмдө. Бардығына разыбыз, ел атынан терең разылық білдіреміз. Мына күн сайын қырғыз ел бар екен, жұрт бар екен. Күн сайын ешбір бізді жалғыз қалтырмай, ар қандай ұйымдардан, ел жұрттан жардамдар келіп атат. Рахмат, Алла разы болсын. Рахмат. Кызылка шаһарды өзгөчө кырдаалар бөлүмүнүн өрт өчүрүү жана алдын алуу бөлүмчөнүн башчысы капитан Абдукаримов калпына келтирүү ошол өрттөлгөн үйлөрдү, турак үйлөрдү барып шүргө жардам берип, жыгачтарын тазалоо. Бул жерде мисалы погрузчиктер өзүңүздөр көрүп атасыздар, погрузчиктер иштеп атат, камаздар жүктөлүп атат. Ол жерде бизе жыгачтарын тазалап, биз буларга элдерге жардам берип атабыз. Негизи биздин ишибиз ушул ишти аткарып берип атабыз. Анан ушул жерде көлөмдө иштеп аткан погрузчиктер, камаздарды эсебине алып туруп, аларга канча саларка, канча неме муктаждыгы бар, ошолорду биз бөлүп беребиз. Ошолорду бөлүп берип атабыз буларга негизи. Канча саларка кетип, канча неме болсо ошол боюнча биз иш алып барабыз. Азыркы учурда бизде 10 сатылуу келген спасательный службадан 8 кызматкер, бизден азыр 2 офицер иш алып барабыз. Бул жерде дагы бир өрттөнгөн үйдү уже курулушка даярдап, тегиздеп, монтип калдыктардын баарысын фундаменти гана калыптыр. Даярдап, монтип тазалап атат экен. Күйүк калдыктардын баарысын. Пескоблок калган, башка эч нерсеси эмес. Могул жака карап кеткен. Ошол жол чегара экен. Граница ошол жерден экен. 6 метр жер. Ошол жолду эки тарап чогуу колдонот экен. Ошол жер граница экен. Бул жердеги элдер дагы эле кооптонуп аткан учур.